Ассаламу алейкум, рахматулла баракатух. Мен азыркы учурда Кыргызстандын экономикасы боюнча жана дүйнөлүк жаңылык боюнча айткым келет. Мен аркамда дагы мына жол турат. Бул жолдун да өзүнүн себеби бар. Азыркы учурда көрүп атасыздар, Израиль өлкөсү кандай деген зулумдуктарды көрсөтүп жатат. Палестина, мусулман биздин бордошторубузга кандай зулумдукту, кандай мыкачылыкты көрсөтүп атат. Азыркы учурда муногу продукция, булар билесиздер, Израилдики. Ким муну сатып алса, бул еврейлердин капчыгына акча салган болот. Ал акчага алар ок алып, бомба алып, канча деген мусулмандар кырып жатат азыркы учурда. Мен сиздерден суранат элем, ушуга бойкот коюңуздар могул сусундуктарга. Андан кийинки биздин Кыргызстандын экономикасы, могулардын бардыгы биздин продукция, мына аттарын айтып кетем. Let's go, алайку, мына Жалабаттын суусу, бул дагы мына алайку, шербет, таң, Султан чай, біз ушуларды ала турган болсок, биздин тойлорубузга, үйгө ушуларды иче турган болсок, мына экономикасы көтөрүлөт да, мондай заманбап жолдор курулат. Мына биздин шаар Каракөл шаарында мына жакшы жолдор курулуп, жакшы кылып чийилип, көркүнө кирип атат. Если биз кыргыздар Израилдикин токтотуп туруп, өзүбүздүн суусундуктарга өтсөк, биздин экономикасы да көтөрүлмөк, жана биз дагы ушундай жакшы жолдорду курмак мамлекет. Бул мамлекетке азыр бул жерге бир чиновник келип акчасын берген жок да. Буну бизге окшогон, сиздерге окшогон адамдардын подоходу, налогу менен налог төлөгөн адамдардын акчасын чогултуп турушу жолдорду куруп атышат да. Биз могул бизнести, могул өндүрүштү, биздин өзүбүздүн өндүрүштү колдой турган болсок, биздин экономика көтөрүлмөк, кыйла көтөрүлмөк. Мен сиздерден суранам, могулардын Израилдин продукциясына бойкот бериңиздер. Төгүш керек буларды. Буларды ичип болбойт. Булардан түшкөн прибыль канча деген мусулмандарга зулумдук болуп, канча деген мусулман адамдардын үй бүлөсүнөн арылып атат. Жана канча деген мусулман балдар ата-энеси калды, канча деген адамдар жетим калды, канча деген адамдар инвалид болуп калды. Ушулардан түшкөн пайдалардан алар колдонуп жатат азыркы учурда. Келиңиздер, Кыргызстандын гана өндүрүшүн колдойлу.